Ошо кууп таратуу менен бийлик кайсы бир деңгээлде Садыр Жапаровго эле эмес, Садыр Жапаровдун тарапкерлерине эле эмес, башка саясий күчтөргө дагы сес көрсөттү деген пикирлер айтылып атат да. Анын сесинен бирөө коркуп кетпейт. Болбойт, эч ким Ошол сыяктуу нерсе. Ошондой деген ой туура. Сиздики туура. Ошондой деген жанагы жанында отурган баягы жарым саясатчы, жарым бизнесмендер ошондой деп коюшу мүмкүн. Ушундай кылып сес көрсөтүп, мындай көрсөтүп койсок болот дегендей. Бирок анын сесинен корккон киши жок. Бул бир. Экинчиден, ушул эле укук коргоо кызматкерлери өздөрү жөн эле момундай көчөдөн жолугушуп калганда айтат, кекиртегибизге келдик. Бийликтин алсыздыгы, сабатсыздыгы, чабалдыгы бизди дагы тажатып бүттү. Болсо экен тезирээк дегендер бүгүн ачык айтып коюшубуз керек. Болсо тезирээк эле болсо экен. Эмне болсо экен? Өзгөрүү. Кандай жол менен болбосун өзгөрүү болсо экен дегендер. Дарбазаны ачып беребиз дейт да. Каалаганыңарды эме кыласыңар. Бирок кимдер талап кылып атат мисалы? Эмнени? Ошо өзгөрүүнү мисалы талап кылып жатат деп атпайбызбы? Өзгөрүүнү кыргыз мамлекетинде кайдыгер эмес мен деген инсандардын бардыгы талап кылып атат. Студентинен баштап тажап бүттү. Мына азыр зачеткалардын баарын топтоп алып, экзаменге койбойм деп коркутуп жыйнап аткандардын бардыгы. Пенсиялык книжкаларын алып алгандардын бардыгы. Менин укугум бар, бирок менден уруксат сурабай барып, менин учетумду, каттоомду шаарга жылдырып коюптур дегендер. Булар муну 2-3 киши жасап атат да, аны баарын билишет да. Мен бүгүн БШКнын бир өкүлүнө айттым, алар боюнча чара колдоносуңарбы? Десек, биз жогору жакка бердик дейт. Андан жыйынтык чыкпайт. Мына Жолборс мырза өзү саясаттануучу, профессор, доктор, диагноз коюш керек да. Ар бир жаракатка диагноз коюш керек. Бул кишинин диагнозу азыр эгерде бүгүн элдин ишенимин кайтарып келбесе, мен 100% кошулам. Октябрдагы бүгүнкү үрөөн октябрда түшүм жыйналат. Ошонун алдындагы коюлган аябай чоң кишинин сес көрсөткөндүгү эмес, тескерисинче элдин бийликке эскертүүсү катарында кабыл алышы керек муну. Темир мырза, бул жерде жана саясий күчтөрдүн жоопкерчилиги жөнүндө да айтып атпайбызбы? Ошол митингди уюштургандар, аны колдогондор, жактагандар депчи, мисалы, кечээки окуянын тегерегинде деле бир топ саясий күчтөр эми баягы бүткөндөн кийин өзүбүздүн пикирибизди, көз карашыбызды билдиребиз дегендей отурушат да. Бул жерде медиатор, жанагы ортомчулук деген дагы бир